Sarıgulov Dastan Islamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Биздин артыбызда туяк калабы? Туяк деп кыргыз кимди айткан? Элге эмгегин сиңген, элдин батасын алкышын алган, элдин ээсинде калган, өзүнүн көзү өтүп кеткенде муундан муунга үлгү болуп айтылган адамды туяк деп койгон да, из калтырган. Биз мисалы мына байлык деп атабыз, тиги деп атабыз, азыр миллионерлер толуп атат. Артында туяк калбаса дүйнөсү урусун бузулуп калган кала экен. Кыргызстан бузулуп калган кала болбойбу келечекте? Манас айтып атат, Жакыптын сөзү менен айтып атат. Ойлон деп атат. Дүйнөсү урусун бузулуп калган кала экен дейт. Биз бузулуп калган каланы калтырбайбызбы кийин келечекке? Мына Манас ошол кайсы бир доодо жаралса дагы бүгүн бизге насаат болуп айтылып атат. Өзү негизи бизде Манас боюнча жалпы эле түшүнүк берилип келинген да. Анан окумуштууларыбыз деле ошону казып тереңине чейин изилдеген эмес. Анан Манастын ичинде ушу миңдеген осуяттар бар. Ой, сан жетпис. Океан да. Осуяттар бар. Алардын баардыгы ошол ичине камтылып, ыр түрүндө сонун болуп туруп мындай ташка тамга баскандай кытырат да. Анан эми ошону окубайбыз бүгүн. Анан демократия деп чынында эле батыштын маданиятына бүгүнкү күндө умтулуп келип, мына тарыхыбыздан эмебизден ажырай турган убакытка жетип деле калдык да. Анан жанагы оондун бир тизмесинде жакынкы 50 жылда жок боло турган 100 улут деп турган ичине бизди да кошуп коюптур да. Эгер ошол прогноз аткарылбаш үчүн биз тарыхыбызды жаштарыбызга беришибиз керек. Ошол тарыхыбызды, туура тарыхты, ата-бабаларыбыздан бери келген. Айла кеткенде ата-бабаларыбыз санжырага каткан тарыхты. Эми ошол санжыраны дагы бүгүнкү күндө жерип атпайбызбы? Санжыра туура эмес деп. Мен ушул боюнча бир окуяны айтып берейин, Дастан байке. Общественный рейтинг деген гезит бар, орус тилиндеги. Бир күнү жазып турдук, ушу кыргыздар булар баягы санжыра деп, анан кийин уруулардын баягы урууларын териштирип, анан курултай өткөзөбүз деп, булар бир эски заманга кетип атат деп. Анан ошо журналистти чакырдым. Чакырып, менде жана Карамзиндин 9 томдугу бар эле. Анан алып барып көрсөттүм. Айнанайын карындашым, муну көрчү. Муну жерде эмне деп турат? Мынакей Рюриковичтердин родословный деп турат го. Муну жерде Романовдун родословный деп турат го. Бул санжырабы, санжыра эмеспи? Десем санжыра дейт. Анан айтат, байке муну берип турасызбы? Мен тиги редакторго көрсөтөйүн деп. Анан көрсөттү. Анан эми мындай алганда санжыраны кыргыз эле эмес, өзүн сыйлаган орустун бүгүн жана тиги конгрессте да сөз болду да ушул жөнүндө. Орустун аристократтарынын баары өздөрүнүн жет атасын жакшы билген. Ошон үчүн алар аристократ болгон. Билбесе алар жөн эле батырак болмок. Черин деп койгон да. Анан ушул жагдайдан алганда биздин элибиз чынында кыргыз эли тоо таянган ак калпак кийген аруу эл. Анан бүгүнкү күндө өзүбүздүн тарыхыбызды изилдебесек, аны кийинки муундарыбызга өткөзүп бербесек, анда биздин бүгүнкү күндө жашап атканыбыз баягы сиз айткандай туяк калбаган нерседей, из калбаган нерседей болуп калабы. Мына демеге кыргыздын нарктуулугун бир нерседен байкасаңыз болот да. Элине пайдасы жок, тирүүнүн өлүгү дегенде. Туура. Бир элде мындай сөздү кесиктирбейсиз. Бир элде ал тиги президентке пайдалуу же прокурорго пайдалуу деген эмес. Элине пайдасы жок, тирүүнүн өлүгү деген.
тирүү жүрүп санда жок, өлгөнү менен көрдө жок деп койгон. Эмне деген нарктуулук. Көрдүңүзбү? Кыргыз адамды 5 түргө бөлөт. Адам, бала кезде эсиңизде бар. Ой, качан адам болосуң деп. Туура. Качан адам болосуң деп. Себеби мындай, кыргыз адам, киши, пенде, айван. Бу айван да бул сөз жебейт дейт. Макулук деп койгон. Кыргыз 5ке бөлгөн. Макулук бул эптеп жүргөн эле бир Эптеп жаныбардан дагы төмөн деп койгон да. Аны кыргыз минтип айтат да, азыр дейт. Эшекти деле кышында айдап чыгып койсоң, эптеп курсагын тойгузуп кечинде корого келет дейт да. Туура. Азыр кыргыз эли эптеп курсагы тойсо, же болбосо тоюп ашып турса, ошону рахат кылып атат да. Кыргыздын наркы боюнча андай болгон эмес да. Мына Манас бабабыздын бир сырын айтып кетейин. Биз Совет доорунда ысмы коюлган партия жетекчилердин ысмы коюлган шаарлар, мисалы Фрунзе, Бишкек болуп кетти. Ленинград, Санкт-Петербург болду. Балыкчы, рыбачы балыкчы болду. Пржевас каракол болду. Россияда да үчүнтүп аталып кетти. Бийлик өткөндө ошо бийликтин убагында коюлган күч менен, зомбулук менен ысым өзү жок болот. Эми суроо берели. Ушунча 1000 жыл убакыт өтсө дагы Манас бабабыздын коюлган ысмы эмне үчүн өзгөрүлбөй келатат? Себеби зомбулук менен, күч менен коюлган эмес. Манас бабабыздын ысмы арулук менен, ыймандуулук менен, адептүүлүктүн үлгүсү болуп, эл башкаруунун жолу болуп, элге кызмат кылуунун үлгүсү болгон үчүн ошол жанагы даңазалуу даңктуу жер суулар коюлду деп айтпадымбы? Ошол аймактарда нечен улут эл жашайт. Булар канча бөлөк-бөлөк динди тутат. Бирок жазында ата-бабалардан калган мурас болуп, эң алды Манас дарыясына, Манас көлүнө, Манас чокусуна барып зыярат кылышат. Ар ким өзүнүн дининде. Өзү ак чачат. Демек дүйнөлүк диндер пайда боло электе бул алардын көкүрөгүнө, ырым-жырымына кирип калган. Манас бабабыз эгерде канкор болуп, ошентип зомбулук, зөөкүрдүк менен коюлса, Манас бабабыздын ысмы, кийин кыргыздар чегинди да ал жерлерден. Ысмы жок болот болчу. Эмне үчүн жок болгон жок? Себеби күч менен коюлган эмес. Кытайдагы Манас шаарында бир эле кыргыз бар экен бүгүнкү күндө. Калганы бүт башка улуттар да. Бирок шаардын аты турат. Шаардын аты ошондой. Мына бул сыр. Эмне үчүн бул сырды биз чечмелеп балдарга айтып бербейбиз? Биз муну мына ачык айтканда биздин тарыхчылардын сабатсыздыгын байкасак болот. Мына Айкелин койду го, жакшы болду негизинен. Бирок тарыхый чындыкка дал келбеген кээ бир нерселери бар да. Коло доорунда болгондон кийин ал убакта узун кылыч жок болчу. Ал убакта найза болчу. Ошон үчүн жанагы манасчылар айтып атпайбы, Сапарбек аксакал айтып атат, Касманбетов. Манастын сыр найза учун соккон колодон дейт. Өткүр бекем курч кылып ичине болот сологон дейт. Сологон набивка деген да. Сабын алган кайындан сыртын каптап тарамыш бир теңирге сыйынган дейт. Чымын консо чыңк эткен, чырпык тийсе кадимки чабылгандай чарт эткен дейт. Бул колодорун айтып атат өзү. Көрбөйсүңөрбү? Ал убакта илим аныктап атат. Эң биринчи темирди иштетүү бул сокмо ыкма болгон да. Анткени эрите алган эмес ал убакта. 800 градус температура алган эмес. Анан кийин жанагы ок жылдыз метеориттен түшкөн темирлерди найзанын учуна набивать эткен. Эми сабын алган кайындан сыртын каптап тарамыш. Бүгүн кыргыз минтип сүйлөбөйт. Бу сүйлөмдүн өзү ошол 2000-3000 жыл мурдагы сүйлөм. Сыртын каптап тарамыш, эмне үчүн тарамыш менен каптайт? Ал жөнөкөй, сыйгаланбасын деп. Анан кийин кокус жарака кетсе, сайышкандын аягына чейин чыдап берет деген сөз да. Анан эми жана айтып атпа, бир теңирге сыйынган чымын консо чыңк эткен. Ал убакта темирдин сапатын, колонун сапатын минтип туруп добуштан гана билген да. Бул бөлөк жабдык жок да. Эгерде чыңкылдаса, анда катуу болгон. Бекем болгон, жич болгон. Эгерде күңкүлдөсө ал көңдөй болгон. Бүт илим менен Манастын саптары 100% бири-бирине дал келип атат. Эми ушуну билбеген тарыхчылар, эмне тарыхчылар? Туура, Дастан Исламович, мына бүгүн биздин студиябызга келип жакшы бир маек куруп бердиңиз. Сизге чоң рахмат. Чың ден соолукта болуңуз, узун өмүрлүү болуңуз. Кыргыз эл үчүн
бул баштаган ишиңизди аягына чейин чыгарып, ушул кыргыздын жаштарына ушул кыргыздын байыркы тарыхын жеткизүүгө кылган аракетиңизде береке болсун. Биздин берүүбүз аягына чыгып калды. Сиздердин эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн биз менен биздин студиябыздын коногу белгилүү коомдук ишмер Дастан Исламович Сарыгулов болду. Кийинки көрүүбүздө жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.